Эми чындыгында мени мурунтадан эле үндөшүп келген да. Депутат болбойсуңбу, анан кийин саясатка аралашпайсыңбы деп. Анан мен чындыгын айтканда саясатка аралашкандан алысмын. Анткени мен ушул саясатка барып алып, анан кийин бул кээ бир саясатчылардай болуп, эл оозуна тигиндей мындай болуп түшкүм келбейт. Мен андан көрө эл менен болоюн, жаштар менен болоюн деп ушинтип айтып келгем да. Анан кийин чынын айтканда мен бул жерден кичине жаңылып аткан экенмин. Анткени бул саясатка кирүү максат эмес. Ол ушул саясаттын ичине кирип, биз ошол кээ бир жетишпей аткан закондорду кайра ошол иштеп чыгып, ошол жакта эл менен чогуу болуп, аларга ошону баягы жеткирип, анан ошого макул кылдырып туруп, кол көтөргүзүп, анан элдин турмуш шартын, жаштардын турмуш шартын, анан спорттун, физкультуранын өнүгүшүнө шарт түзүшүбүз керек экен. Анткени азыр ар бир законду чыгарыш үчүн ага саясатчы эмес, ага азыр конкреттүү түрдө ошол тармакты туура түшүнгөн, жакшы билген профессионалдар керек экен да законду жазыш үчүн. Эң негизгиси баштаганда эле алдына максат кылып койгону, бул биздин дыйкандарга жардам берип, кандай десем, олуттуу, алдыга максаттуу, бир күндүк эмес, өнүгүү, бул канча деген жылдар токтобой ошол элге жардам берүү максатындагы баягы жолго түшкөндөрүн карап көрүп атам да. Анткени баягы бир күнү келип акча тыштап, жолсо бир күнү келип боз үй тыштап, же казан аяк тыштап коюп кете берген партия эмес экенин мен түшүндүм. Туруктуу экен деп, өнүгүүгө бул туруктуу азыркы учурдагы элдин мүдөөсүн, жаштардын мүдөөсүн, келечектин мүдөөсүн, маданияттын, спорттун баардык жактар тармактарын карап туруп, анан кийин ушул жагына жардам берели деген максаттын карадым да. Анткени бул баягы келип эле мактанып, мен муну кылып берем, тигини кылып берем деген эмес. Ошол айтылган кеп, бул барып эгерде сен кыймылдап иштегиң келсе, иштейм десең, мына биз жаныңдабыз. Ошону чогуу өнүктүрөлү деген кеп. Бул баягы мактанып эле тигиндей, бул именно элдерди дагы, жаштарды дагы ишке, эмгекке, өнүгүүгө, алдына максат кылып коюуга кандайдыр бир жакшы жол ачып, ошого жардам көрсөтүп, ошол чечилбей жаткан кичинекей мүдөөсүн чечип койгондо, ар жака барып өзү дагы чечип ала тургандай кылып мындай жакшы идеологияны алып бараткан экен да. Бизге эмне керек? Бизге таза өңдүү, таза жүздүү, ичи таза, жакшы уул кыздарыбыз керек. Ден соолугу чың, ою түз, көп нерсени билген, бир жака чыкканда, мына бул кыргыз экен деген айта турган кептерди деп. Мисалы үчүн айтканда, биздин өңүбүз кимдин өңүндөй десек, Чыңгыз Төрөкулович Атматтын өңүндөй, Чолпонбек Базарбаев агайдын, Жылкычиев Болот агайдын өңүндөй, Сүймөнкул Чокморов агайдын өңүндөй, Кайыркүл Сартбаева агайдын эжейдин өңүндөй. То есть карап турсаң, бизден Кыргызстан чыгандардын бүт баарын тең карап турсаң, ошол ар бир кыргыз жасаган эмгеги менен кыргызды даңазалаган. Ошон үчүн мен айтарым, ар бир бала, ар бир биздин жаран кыздарыбыз ошого умтулуш керек. Колунан келген жакшылыгын өзүнүн өлкөсүнөн, өзүнөн, үй бүлөсүнөн аябаш керек да. Эми биз спортсмендер өзүбүз оптимисттер келебиз. Оптимист болгондон кийин ою түз, ички дүйнөсү таза, эмгектенгенди сүйгөн, алдына максатты койгон, адамкерчиликтүү, эн атасын сыйлаган адам гана ошол бийиктикке жете алат. Анткени анча-мынча бийиктикке жетип алып, анан дардаңдап кеткен биздин арабызда толтура. Ал үчүн бизде Кыргызда жакшы айтат эмеспи? Канча бийик болсоң жатык бол дейт. Ошол мына кылган эмгегиңди мен деп көкүрөктү урбай, наоборот кайра кандай кылып дагы жакшыртсам деп изденүүбүз керек болуп атат. Анан эми бул спортту өнүктүрүүнүн көп нерсеси бар. Эң биринчиден өзүбүз билебиз да, кадр маселеси. Андан кийин структуранын туура түзүлүшү, туура иштеши. Андан кийин ушу ар бир тармакта райондук, айылдык, областтык, бүт республикалык жетекчиликтердин спорт жөнүндө, физкультура жөнүндө болгон туура түз ою, анткени спортчулар өз жаңысы бүт баарын тең кыла албайт.
бардык райондордо, областтарда, республикада жетекчилер ошол спортту жакшы көрүп, спорт жагына туура түз көз караш кылса гана, ошондо биз чогуу дене тарбия менен спортту өнүктүрө алабыз. Бардык тармактар ошондой. Билим берүү да ошондой, медицина жагы да ошондой, анан кийин кайсы тармакты албайлы, маданият жагы деле ошондой. Советтер Союзунун өзүнүн астыга койгон максаты менен идеологиясында. Биз ачка болсок дагы жеңишибиз керек деген идеология. Биз позади Москва, артка чегинүүгө болбойт. Биз деген сборной командага кирдиңби, алтын медаль, күмүш медалдан ылдый түшпө деген максат менен барганбыз да. Ошондуктан бизде баягы дух, пионердик, комсомолдук, партиялык дух бар болчу да. Анан бизде таалим, тарбия өтө күчтүү болчу. Бизде ошол учурда бардык тармактарга кадрларды даярдоо ошо пионерден эле башталчу. Активисттер, комсомолдон активисттер, билимдүү балдар, окууга жөнөтүлчү, партиялык кызмат, профсоюздук кызмат, бүт баарына анан өнүгүп артырып анан кызматка коюлчу да. Эми азыр ошондой шарт бизде жок болуп атпайбы? Биздин эл илгертеден түптүү, өзүнүн идеологиясы бар, өзүнүн ишеними бар, өзүнүн маданияты, өзгөчө тарыхы бар эл болгондон кийин биздин элдин келечеги аябай чоң. Бизге азыр бардык жактан биригишибиз керек. Бир болушубуз керек. Анан кийин мына ошол идеологияны Кыргызстанды өнүктүрөлү, өстүрөлү, Кыргызстанды баягы айткандай Швейцариянын деңгээлине жеткирели деген гана бир түз мамиле болуш керек деп ойлойм да. Мен айтып атпайм, мен мындай баймын. Мен өтө баймын. Эмне менен? Элим, журтум менен бай. Бирок мен личный чөнтөгүм, акча жок, ачыгын эле айтайын. Кеп акчада эмес экен да. Кеп сый урматта, эмгекте экен. Мен эмнеге жеттим ошого? Мисалы үчүн, тырнактайымдан эмгектенип, спортто болгон күчүмдү үйдөн 10 жыл бала бакырамды көрбөй, ошолорду тарбиялабай, тияк-биякта жүрүп, бирок элге кылган кызматымды азыр мындай жакшы көрүп, мисалы үчүн Каныбектин кылган кызматы деп, мени биздин спорттун чоңдору түшүнбөсө дагы, кээ бир спортчулар түшүнбөсө дагы, мени жалпы эл, жалпы жаштар мени түшүнүп, мисалы үчүн мени аябай баркташат. Мына ошол менин байлыгым деп ошону ойлойм да, чынын айтканда. Көп мен партияларга макул болгон жокмун, чынын айтыш керек. Эми аларды айтпай эле коеюн. Бирок ошончолук менин ички дүйнөмдү көтөрө алышкан жок. Анан ошо адамкерчилиги, кичипейилдиги, өзүнүн баягы ошол иш билгилиги, каяка барса баягы сөз менен, жаштар менен дагы, кары менен дагы, жинди менен, жакшы менен дагы баары менен бирдей мамиле кылып, ошо сөз табышып кетип, ушундай мамилеси мага аябай жагат да. Анткени бул адамдык касиет. Муну только ошо адамкерчилиги бар, жеке эле өзүн ойлобогон, элди ойлогон, анан кийин, конечно, ички дүйнөсү таза, маданияттуулугу, иш билгилиги, анан кийин кругозорунун көптүгү. Анын бартын жакын адам, ойлобогон адам өзүн эле ойлойт. Ою бар адам, түз туура жүрүп кызмат кылайын деген адам эл үчүн иштейт. Мына ошонун Бакыт Төрөбаевдин ушундай бир адамкерчилик, иш билги касиеттери, анан эл үчүн деген ойлорунун бүт баары тең мага жагат. Ошон үчүн мен бирге базайын деп ойлоп атам. Эгерде депутат болбой калсам да мен болушум керек деп ойлойм да. Анткени өзү бул жүрүп аткан азыркы иш чаралардын баардыгы тең мен өзүмө как адам катары жагат.